Assalamu alaikum урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге мына ушул жолдун боюндагы пат бизнес жертилкесин тартып көрсөтүүдөбүз. Азыр бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Бул кайсыл аймакта жайгашкан, даректери кандай, сиздерге акырындык менен түшүндүрө берейин. Мына ушул унаа Ош Өзгөн Карагулжа жолу. Мындан дальше Карагулжага кетсеңиздер болот. Бул жер болсо Мырзаке айыл аймагына кире бериш жери, мен турган аймак Дөң булак айыл өкмөтүнө карайт. Демек, бардыңыздар түшүндүңүздөр окшойт. Дөң булак айыл аймагы менен Мырзаке айыл аймагынын чек-арасында турамын. Мына ушул жердеги жолдун боюндагы ушул жол менен келген болсоңуздар, оң тараптагы жолдун бою сатка коюлду, пат бизнес. Каалагандай кылып бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Мына коңшу колуңуздар, соседтер курулуштарын жүргүзүп, мына ушундай имараттарды тургузуп, курулуш материалдарын сатып жаткан учуру. Мисалы кандай? Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Мойка ачсаңыздар болот. Эткана, ашкана, аш борборлору, мойка, замена масла, жанагындай автоунааларды оңдоочу жай кылып, заправка кылсаңыздар болот. Кыскасын айтканда, эми сөздү көбөйтпөстөн сиздерге так жана туура маалыматтарды жеткиргенге аракет кылайын. Ээси башка аймакта болгондугуна байланыштуу ал берген аманат маалыматтарды тааныштыра берейин. Чек аралары Дөң булак айыл аймагындагы чек арасы мына ушул төгүлүп турган шагылдын ушул жеринен келет. Столбадан 1-1,5-2 метрдей. Мына ушул туш. Бул тарабы болсо өзүңүздөр билесиздер. Жол тарабындагы чек аралары ушул столбадан болот. Столбадан бир аз бул тарабында, себеби кызыл чийин деген бар да. Бул тарабы болсо тиги унаалар токтоп турган жерге чейин, Бабыр айылына чейин. Бул Мырзаке айыл аймагы кош келипсиздер деп жазылуу турган тактайча, ал туугандар жылдырылат. Андагы сүйлөшүү жолдору жүрүп жаткан учур экен. Бул жагы болсо артынан канал агып өткөн. Каналды сиздер үлгү катары тартып кетейин. Эми туугандар, туура бул жактын эсинен сураган жокмун, ошентсе дагы көрсөтүп кое берейин. Эгерде сиздер кошумча жер дагы бир аз кыламын, жол тарабы бир аз тар болуп калат экен, кеңейтейин дей турган болсоңуздар, анда болбогон иштин баардыгы болдурса болот. Себеби бул канал жемирилип кетет да. Сиздер жакшылап тазалап, карап, кеңейтип, анан ушинтип бетондоп кылып койсоңуздар, тиешелүү кызмат органдарында дагы, тиешелүү жерлерге дагы майдай жагат. Анткени бетондоп порядка кылып койсоңуздар, аларга дагы жакшы. Кудум ушундай кылып туруп бетондоп койсоңуздар, ашыкча жер болуп калат. Сиздерге кошумча жер болуп калат демекчимин. Кенен пайдалана бересиздер. Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Бул жердин баасы 1,5 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору дагы бар. Ал жагын эми сүйлөшө бересиздер. Чек аралары ушул столбадан, наркы столбадан бир аз өткөндөн кийин токтойт. Жол тарабы болсо ошо столбалар турган линиядан эсептелсе болот. Кызыл чийинге чейин каалаган курулуш жүргүзсөңүз болот. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. 1,5 миллион сом кеми бар. Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Документтери так. Эми ушул телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. Жыйынтыктадым. Толук маалыматты эми калганын ээсине чалып байланыша бересиздер. Колдон келген маалыматтарды бердик. Өтө сонун жерде экен. Алыңыздар, чалыңыздар, чамдаңыздар, курулушту куруңуздар дагы акчаны кырыңыздар. Бизнести түптөңүздөр туугандар.